إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. İslamдағы чоң адептердин бири мусулман баласы өзүнүн бир тууганы мусулман бир адам ооруп калган болсо ошону зыярат кылып баруу бул исламдагы чоң адептердин бири. Албетте оорубаган адам жок. Оору аркылуу ооруган адамга Аллах субхана таала көптөгөн жакшылыктарды, неаматтарды берет. Мунун темасы өзүнчө, бирок бүгүнкү ошо темабыз ошо ооруган адамды мусулман адам кантип зыярат кылат жана зыярат кылганда эмнелерди аткарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу Муслимде келген хадисте мындай деп айтат: ар бир мусулмандын башка мусулманга болгон 6 акысы бар дейт. Мына ошонун бири эгерде ооруп калса зыярат кылуу деп айткан. Демек, ооруп калган адамды зыярат кылуу бул мусулмандардын бир бекемделген милдеттери. Мындайча айтканда, зыярат кылып аткан адамдын милдети жана ооруп жаткан адамдын акысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка дагы бир Муслимде келген хадисте айтат: ким ошо ооруп аткан адамды зыярат кылган болсо, ал акыбалын сураган болсо, ошого барып кайтып келгенге чейин ошо бейиштин мөмөлөрүнүн арасында, бейиштин жемиштеринин арасында болот. Мындайча айтканда, ошондон үзүп жеп аткан акыбалында болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул дагы эмне? Өтө бир чоң артыкчылык. Анткени адам баласы ошо оорун көрүп аткан учурда бейиштин бакчасында жүргөндөй акыбалда болот. Ошондуктан ар бир мусулман ушундай жакшылык ишти, мусулмандардын ортосундагы мамилени бекемдей турган жакшы адептерди эстен чыгарбай, колдон келишинче аткаганга аракет кылыш керек. Анан ушул адептерди аткарууда же болбосо ошол оорулуу адамды зыярат кылууда көптөгөн адептер бар. Ошолордун кээ биресин айта кетели. Биринчиден, албетте, зыярат кылам деген адам сөзсүз түрдө ниети ошо зыярат кылуу максатында кылган ниети Алла Таала үчүн болуш керек. Зыяраттын аркасынан ар кандай мактанышты же болбосо баягы эптеп ошол адамга барып кутулууну максат кылбастан, ошол бир туугандык катары ушунун аркасынан мен Аллах субхана тааладан сооп үмүт кылып атам деген ниетте зыярат кылыш керек. Жогоруда хадисте айтып кетпедикпи, анткени адам баласы ошо бейиштин бакчаларында мөмөлөрүн үзүп жеген абалында болот. Бул баягы адамдын ыхластуулугуна муктаж. Эгерде кайсы бир адам зыярат кылууда шариятта келген сооптор үмүт кылбай, андайдыр бир дүйнөнү максат кылып, акыбалын сурап коюп, ошонун аркасынан мындай максатка жетейин, байлыкка жетейин деп, материалдык бир себепке жетейин, же бийликке жетейин деген дүйнөлүк ниетти максат кылган болсо, анда акыреттин соомунан кур калат. Ошондуктан адам баласынын ниети сөзсүз ошо калыс Кудай үчүн болуш керек. Ошонун аркасынан сооп үмүт кылуу деп. Бул бардык ибадаттарда шарт болгондой эле, бул зыярат кылууда дагы эң негизги шарт болуп саналат. Андан кийинки адеп, ошо барган адам же болбосо оорулууну зыярат кылууга бара турган адам ылайыктуу убакытты тандаш керек. Ылайыктуу убакыты деген мааниси эме? Атайын бул шариятта белгиленген убакыт жок. Ибн Кайым рахимахулла айткандай, оорулуу адамды зыярат кылуу үчүн шариятта атайын белгилүү убакыт көрсөтүлгөн эмес. Бирок ар бир жердин шартына, үрпүнө жараша адам баласы убакытты тандабаш керек. Мисалы, көп эле жерде азыр ооруканаларда адам баласы ооруп калган болсо, жанагындай уктай турган убактысы болот, же болбосо дарыны кабыл ала турган убактысы болот. Ошол убакыттарды карап, анан убакытты тандап барыш керек. Кээ бирөөсү мисалы кечинде келген кечки убакытты жактырбайт, же болбосо эрте менен эрте барганды жактырбайт. Кыскасы, адам баласы оорулуу адамдын акыбалын билип, ошого жараша убакытты тандап барыш керек. Мындайча айтканда, барган кезде жылуу жумшак кабыл алгандай болуш керек. Анан ушунун аркасында эле ушу убакытка байланыштуу, жана башында айтып кеттик, шариятта атайын көрсөтүлгөн убакыт белгиленген эмес депчи. Бирок кээ бир адамдар өздөрү ырым-жырым катары бул убакытта барбаш керек, кечинде барбаш керек, мындайда барбаш керек деп ар кандай динге каршы келген ырым-жырымдар кармоо кылат. Бул албетте шариятта туура эмес. Анткени шариятта себеп болуп келбеген нерсени себеп кылуу же тажрыйба аркылуу аныкталбаган себепти себеп болуп кармалып алуу бул кичинекей ширк болот. Ушундан дагы этият болушубуз керек да. Кээ бир убакта бул адамды оорулуу адамга зыярат кылып келели десең, азыр болбойт, мындай убакыт болуп калды, же баланча күнгө туш келип калды, бул күнү ооруну көрбөйт деп адамдар ар кандай чыга берет да. Ошону дагы эске алып,
билип коюш керек. Андан кийин ошо оорулууга барган адам оорулуу адамга жолукканда баягы жылуу жумшак абал акыбалын сурап, ден соолугун сурап, акыбалын, жайын билиш керек. Андан кийин дароо эле ошо сурап учурашкандан кийин сүннөт боюнча дуба кылган жакшы да. Кааласа жөн эле ал адам үчүн дуба кыла берет, кааласа ошол адамдын денесин кармап, айрыкча ооруп аткан жерин кармап дуба кылса болот. Мына бул азыр Айша энебиздин хадисинде, Муслимде келгендей. Муслимде, Бухарийде жандан башка булактарда келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оорулууну зыярат кылып барса, же болбосо оорулуу адам пайгамбарыбызга келген болсо, башка риваятта келет. Оорулуу адамды зыярат кылып барса, ошол оң колу менен денесине сүртүп, анан жана дуаны айткан да. Азхибин нас руббан нас вашфи анта шафи ла шифа илля шифаук шифаан ла югадир сакама. Котормосу дагы тээ жерде жазылып турат. Мына ушул дуаны окуп, оорулуу адамга шифа тилеп, Алла таала кайрылган, бул дагы сүннөт амалдарынан болуп саналат. Дуаны 3 жолу кайталап коюу да жакшы. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Аби Ваккас деген сахабаны зыярат кылып барганда 3 жолу Алла таалага, Алла таала Саадка шифа бер деп 3 жолу айткан да. 3 жолу айтып коюу мустахаб. Муну дагы эстен чыгарбаш керек. Же болбосо бул дуаны билбей калган болсо, жалпы эле Алла таалага жалдырап дуба тилеп, шифа тилеп койсо, бул дагы жакшы амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген ушул дубаны же андан башка дубаларды жаттап алган болсо, албетте бул башкага караганда жакшыраак. Андан кийинки адептердин бири ошол оорулуу адамга жолукканда көңүлүн көтөрүп, үмүт киргизип сүйлөгөн жакшы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Бухарийден келген хадисте бир айылдык жөнөкөй карапайым адамга зыярат кылып барып айтат да, жолукканда ла баса тахурун иншааллах деп айтат. Ким ушинтип айтып койсо дагы, бул дагы сүннөт. Ла баса тахурун иншааллах деген мааниси, бул нерсе баягы жеңил эле өтүп кетет, сага кыйынчылык жаратпай, буюрса Алла таала каалаган болсо, ошо сенин башыңа келген оору сен үчүн баягы сакайынуу алып келет, сенин күнөөлөрүңдү тазалайт, күнөөдөн арылтат деген дуба да. Тахур деп ошо күнөө себептүү, оору себептүү күнөөлөрдүн жуулушун тахур деп айтат. Ошо ушинтип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруп аткан адамга үмүт берип, жакшылык каалап тилегин айткан да. Башыңа келген нерсе, бул жеңил нерсе өтүп кетет, кыйынчылык болбойт сага. Ошонун аркасынан сакайып кетесиң, күнөөлөрүң тазарасың, Алла таалаң буйрса деп, ошондой көңүлүн көтөргөн. Ушундай сөздөрдү айтып, көңүлүн көтөрүп койсо, албетте бул дагы жакшы нерсе. Андан кийинки адептердин бири ошо барган адам отурган кезде оорулуу адамга көп суроо бере бербеш керек. Ар кайсысын сурапчы. Оорулуу адам барганда кээде ооруп аткан адам баягы көп сүйлөгөндү, көп суроо бергенди сүйбөйт, жактырбайт. Кээ бирөөсү мүмкүн туугандыкка байланыштуу же достукка байланыштуу ар кандай сөздөрдү сүйлөп, же тамашалап башка нерселерди айта берет. Ал ооруп аткан адамды баягы ыңгайсызга салып коет да. Ошондо дагы абайлаш керек. Эми барып аткан адам билет да. Эгерде баягы оорунун ар кандай акыбалы бар да. Кээ бирөөсү мисалы жакшы сакайып калып, көңүлү ачык болуп, сүйлөгөндү жактырып калган акыбалга жетип калат да. Анда суроо берип, өзүнүн сүйлөшкөндү каалап аткан болсо, сөзгө кирип сүйлөшсөң болот. Бирок адам баласы ошону байкап туруш керек. Андан кийинки адеп бул деле ошого окшоп кетет. Ошо зыярат кылып барган убакытта көп отурбаш керек да. Жалпы жөнүнөн көп отурбаш керек негизи. Оорулуу адамдар. Мейли ооруканада болобу, же үйүндө болобу. Анткени оорулар ар кандай акыбалда болот. Кээ бир ыңгайсыздыктар болуп калат, кээде көп отурган жактырбайт, же болбосо баягы үйүндө жатып калган болсо, адамдар көп келе бергендиктен үйүндөгүлөр да тажап калышы ыктымал, же болбосо ооруканада жатса, жанындагы адамдар болуп калышы ыктымал. Көп отуруп оору менен таанышың менен сүйлөшүп калсаң, жанында жаткан адамдар жактырбай калышы ыктымал. Ошонун баарын эске алыш керек. Эгерде жанагындай мүмкүнчүлүк болуп, өзү каалап аткан болсо, мисалы кетпей туруп сүйлөшөлү, мен сагынып калдым, зеригип кеттим деген учур болот да, же үйүндө болобу, же болбосо бир ооруканада бир ыңгайлуу абал болуп, башкаларга кыйынчылык жаратпай сүйлөшүү темасы ачылган болсо, анда сүйлөшүп жанында отурган болот. Бирок жалпы жөнүнөн ушул эрежени эске салыш керек. Эске алыш керек, антпесе башкаларга дагы, же болбосо оорулуу адамга дагы зыян берип алышыбыз толук ыктымал. Жана ошондой эле оорулууга зыярат кылуунун адептеринин бири
ошол оорулуу адамдын мисалы акыбалы кыйын болуп же өлүм төшөгүндө жатып калышы ыктымал, же катуу ооруп аткалышы ыктымал. Ошол убакта сабырдуулукка үндөш керек. Сабырды үйрөтүп, сабырдын алчыкчылыгын айтып, бул дүйнөнүн ушу адамдардын баары өтөт экенин билдирип, эскертип, ошентип сабырдуулук өндөп, көңүлүн көтөрүш керек. Жана ошондой эле кийинки адап жанагындай айрыкча баягы оорусу катуу болуп калган адамга тобогон эстетип, Алла Таалага тооба кылалы, Кудай Таала кайталы деп жалпы жөнүнөн эскертип. Эми албетте тобону эстетип атканда да адам барып сен тооба кыл же күнөөкөрсүң, мындай кылгансың дебес деп, адам бала сүйлөгөндө да сөз тандап сүйлөш керек да. Жалпы жөнүнөн айтып тооба кылып, баарыбыз тооба кылышыбыз керек, Аллага айталы, Алла Тааланын алдына барабыз, Алла Таала баарын кечирет деп ушундай жакшы сөз менен, кыскасы баягы ооруп жаткан адам келген адамдан түшүнүш керек да, эмнени каалап атканын, ошондой деңгээлде кылып айтып түшүнүш керек. Андан кийинки адептердин бири, кээ бир адамдар ошо ооруп калып же баштарына бир балее түшкөн убакытта үмүттөрү үзүлүп, өтө кайгыга батып кетет да. Ошондо жана сабырдуулукту үйрөтүп атканда ошо менен биргеликче же өзүнчө кылыппы, ушу Аллах субхана таала жөнүндө жакшы ойлош керек, үмүт үзбөш керек. Аллах субхана таала беримдүү, жакшылыгын берет деп бул жагын дагы эскертиш керек да. Кээ бир адамдар ушундай катуу кайгыргандан же башка себептенби үмүттөрүн үзүп, кээде Алла сактасын, туура эмес, Алла Таала акарат келтирген жаман сөздөрдү сүйлөбөш ыктымал да. Эми оорунун деңгээли ар кандай да. Кээ бирөөсү көпкө чейин кыйналат, көптөгөн азаптарды баштан өткөрөт, айыкпай, сакайбай. Анан ошондо шайтан баягы ооруп аткан адамды тузакка илип, кандай жол болсо дагы ошо баягы ыйманына шек келтирген амалдарга түртөт да. Же сөз сүйлөтөт, жаман иштерди кылганга аракет кылат. Кээ бир адамдар ооруп атам, кыйналып атам деп намазын таштап коет. Анан ушундай акыбалды көргөн мусулман адам ошого көңүл буруп, намазын окубай таштап койгон болсо, ошо намазга үндөп, же болбосо намаз ооруп аткан учурда кээ бирөөсү мисалы даарат алганды билбей калат да, же таям алганды билбей калат. Ошолорду үйрөтүп, момундай кылып даарат аласың, окуганда моундай окуйсуң, туруп окуй албасаң отуруп оку, отуруп окуй албасаң жатып алып оку, өзүңдүн акыбалыңа жараша аракет кылып окуй бер деп ушундай дин таалимдерин дагы кошо үйрөтө кетиш керек. Анткени мындай көрүнүш аябай көп кездешет. Кичине ооруп баягы кыйналса эле, билбестиктен көбү азыр мен окубай турсам болот деп эле намазын таштап салат да. Же даарат алгандан кыйналса, же сууну колдоно албай аткан болсо, анан жанындагы адамдарды эскертпейт. Ошондуктан динди түшүнгөн адам зыярат кылып барганда ошол ооруп аткан адамдын динине көбүрөөк кам көрүш керек да. Ошону үйрөтүп, баягы кылып аткан туура эмес иштерин кайтарып эскертип калыш керек. Антпесе адам баласы баягы оорулуу убагында намазын таштап коюп, ибадатын таштап коюп, ошол бойдон өтүп кеткен болсо, бул анын акыбалы кыйын болуп калат Аллах субхана тааланын алдында. Ошондуктан ушуга басым жасап, ошол нерсени жеткирип калганга аракет кылыш керек. Баарыбыздын башыбызга ушундай кыйынчылык болобу, оору болобу, же андан башка кыйынчылыктар, кайгы капа, бале келип калышы ыктымал. Аллах субхана таала албетте Алла Тааладан аманчылыкты, тынччылыкты тилейбиз. Бирок ушундай башка келип калганда сабыр кылып чыдаш керек. Албетте Ибн Кайым рахимахулла айткандай, бул оорунун дагы башка келген балелеринде көп жакшылыгы бар. Анткени адам баласы эгерде дайым эле жыргалчылыкта, дайым эле ден соолукта жүрө берген болсо, кандайдыр бир деңгээлде жүрөгүнө текеберлик кылып, менменсинип, башкаларды билбей калышы ыктымал. Анан Аллах субхана таала өзүнүн пендесин да ушундай нерселер менен тарбиялап коет. Оору берет, мал жанын алып коюш ыктымал, башына кандайдыр кыйынчылык берип коюш ыктымал. Анан чыныгы мусулман, чыныгы момун адам ошол убакта чөкпөй, кайра Алла Таалага умтулуп, Алла Таалага жалдырап, Алла Таалага таянып, дуа кылып, өзүнүн алсыз экенин билип, Алла Таалага өзүнүн акыбалын көрсөтүп жалдыраган болсо, Аллах субхана таала ошончолук даражасын көтөрөт жана ошондо өзүнүн убада кылган жакшылыктарын берет. Анан пенде эки жагынан тең соокко жетип атат. Ошого сабыр кылып чыдагандыгы үчүн жана Алла Таалага кайрылгандыгы үчүн жанагындай ден соолугун кайтарып, же андан башка башына келген балелерди кетирип, жакшылыктар алып келип атат. Көрүңүздөр, ушунун аркасында көптөгөн жакшылыктар бар. Ошондуктан мына ушундай нерселерди эстен чыгарбай эле, башка бүт туугандарга үйрөтүп, ушу зыяраттын адептерин, зыяратта кылынчу ушул жерде айтылган кээ бир адептер, андан башка айтылбаган же биз билбей калган адептер болсо,
башка бир туугандарга эскертип жеткирели. Аллах субхана таала баардык дүйнө жүзүндө ооруп аткан мусулман бир туугандарга, кары болобу, жаш болобу, аял болобу, эркек болобу баарына шыфа берсин, баарына тынччылык берип, сакайбай жүргөн ооруларынан тез сакайып кеткенге Аллах субхана таала өзү жардам берсин.